Тышкы миграция жөнүндө өзгөртүү киргизип атабыз. Бул боюнча өзүңүздөр жакшы билесиздер. Кыргызстандын жарандары көбүнчө ошо кыргыздар бир убакта чет мамлекеттин, Россиянын, Казакстандын же башка мамлекеттердин жарандыгын массалык түргө алган учурлар болгон. Эми жумуштун жоктугунан оор убакыт болгондо ошентип алышкан. Ошолор Кыргызстанга келгенде Кыргызстанда 90 күн гана жүрүп, андан кийин 90 күн чыгып сыртка, мисалы же Казакстанга же Өзбекстанга же Россия башка жакка барып 90 күн сыртта жүрүп келиш керек болот экен. Биз ошолорду Кыргызстанда чектөөсүз жүрүүсүнө жол ачып атабыз. Эмне себептен дегенде, ушул чет жакта иштегени менен акчасын бул жакка салып атат, балдарын багып атат, балдары бул жакта мектепте окуп атат. Өзлөрү да Кыргызстанда университеттерди бүткөн, ушул жердин абасын дем алып кыргыз болуп чоңойгондор Кыргызстанда эч кандай чектөөсү жок жүрсүн деп ушул максатта алып баратабыз. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, мына кээ учурда, мына жакынкы аралыкта Казакстан менен чектешкен жерде ошентип келип, ошо мыйзамды билбей Кыргызстанга кире албай калган учурлар болду. Ошонун баарын жокко чыгарабыз дагы. Кыргыз жарандары Кыргызстанда, ошол кыргыз жаранды болгон кыргыздар Кыргызстанда ээн эркин жүрүүгө шарт түзүп берүү максатында гана ушул иштерди алып баратабыз. Эми булар кайсы бир убакта жашоонун оорчулугунан башка мамлекеттин жарандыгын алып алгандыгы менен, бирок булар кыргыздар, мекени бул жер, ата-энеси бул жакта, ушул жердин суусун ичип, ушул жердин абасын дем алып чоңойгон биздин мекендештерибизге кам көрүү максатында ушул мыйзамды алып чыктык. Кээ бир учурлар болуп калып атат. Ушул мисалы жубайы Кыргызстанда, ал эми өзү ошо башка мамлекеттин жарандыгын алып алышкан. Миграция боюнча ишти кыйындатпайт. Биз буларга эч кандай кошумча укук берген жокпуз. Биз болгону гана бир гана Кыргызстанда жүрүүгө, чектөөсүз жүрүүгө гана мүмкүнчүлүк, жакындардын алдында өзүнүн мекенинде чектөөсүз Кыргызстанда жүрүүгө мүмкүнчүлүк түзүп берели деп турабыз. Жана мына мекен карт бар деп ушундай дагы сөздөр болуп атат. Мекен карт менен мунун бир нече айырмасы бар. Мекен картка кайрылганда биринчиден бюрократия 6 ай убакыт карайт экен, арыздын негизинде 6 ай убакыт бул көп. Жана бул мекен карт Кыргызстан менен чектеш мамлекеттерге, мисалы Казакстан же Өзбекстан менен чектеш болсо, аларга мекен карт берилбейт экен. Мекен картты кайрылганда андан баш тартып да койгон учурлар бар. Көбүнчөсү булар кыргыздар да, эми кыргыздар башка мамлекетке барып 90 күн жүрүп келиш керек болуп атат. Биз ошону алып салайлы да, Кыргызстанда ээн эркин жүрсүн деген ушундай мыйзамды киргизип атабыз.